Садыр Жапаров ак үйдө отуруп иштебейт. Инаугурацияга келген экс-чиновниктер. Камчыбек Ташиев: мен сөзүмө, убадама турдум. Садырды бийликке биз алып келгенбиз. Жарандар филармонияга кирүүгө аракет кылды. Таласта мектептен өрт чыкты. Сөгүнгөн Жолдошбаев. Президент Садыр Жапаровдун иш бөлмөсү өкмөт үйүндө жайгашат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Нургазы Анаркулов билдирди. Бүгүн инаугурациядан кийин президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов Жапаровду иш бөлмөсү менен тааныштырат. Бүгүн 28 январда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында президент болуп шайланган Садыр Жапаровдун инаугурациясы өттү. Коноктордун арасында Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, Кубатбек Боронов, Темир Сариев, Амангелди Муралиев, Жомарт Оторбаев, Игорь Чудинов, Турсунбек Чыңгышев, Апаз Жумагулов, Өмүрбек Тикебаев, Мелис Мырзахматов, Марат Султанов, Жылдызкан Жолдошова. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Садыр Жапаров тууралуу Facebook баракчасына билдирүү жазды. Урматтуу кыргыз элим, туп-туура 4 ай 14 күн мурун борбордук аянтта таңганмаал Садырды президент кылабыз деп жарыялаган экем. Мен сөзүмө, убадама турдум. Рахмат элиме, рахмат силерге, деди Ташиев. Бүгүн 28 январда шайланган президент Садыр Жапаровдун кызматка расмий кирүү үчүн ант берүү аземи өтүп жатат. Ал арада жеринен кабарчыбыз аймактардан, жерлерден келген айрым адамдар азем өтүүчү жайга киргизүүнү талап кылып жатышканын Марал радиосу жазып чыкты. Талас облусунун Кара Буура районундагы Акчаар айылынын орто мектебинде өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, имараттын от казан жайгашкан жеринен өрт чыккан. Өрт тууралуу билдирүү таңкы саат 7:30 чамасында келип түшкөн. Өрттү өчүрүүгө 2 өрт өчүрүү бөлүмү алынып келинди. Өрт өчүрүлдү деп билдиришти өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаев өзүнүн жол тандабасында отурганда "Кана көрсөтүңүзчү" деп видеого тарткан жаранды уят сөздөр менен сөгүп, өзүнүн депутаттык күбөлүгүн көрсөтүп кетип калды. Видеодон көргөндөй депутаттын жол тандабасынын алдыңкы тарабы бир нерсени сүзүп кеткендей. Окуя бүгүн болгону айтылууда. Эмнени? Кана көрсөтүңчү? Менин. Кана? Номер жазып.